Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Сиздер менен биз бүгүн Zoom программасын кантип колдонуу тууралуу сөз кылмакчыбыз. Биз Zoom программасын колдонууну экиге бөлүп карайбыз. Биринчиси конференциянын түзүүчүсү бул мугалим, экинчиси конференциянын мүчөсү бул окуучу. Конференциянын түзүүчүсү жана анын мүчөсү кантип кирип колдонуу жолдорун бүгүнкү докладда үйрөтөбүз. Zoom программасын колдонуу үчүн биринчи телефонубузга Play Market аркылуу Zoom программасын көчүрүп алабыз. Көчүрүп алган соң бизге төмөндөгүдөй экран чыгат. Биз Zoom программасын колдонуу үчүн алгач катталуубуз зарыл. Катталуунун эки жолу бар. Биринчиси каттоого, регистрацияга киребиз. Ал эми экинчиси «Войти в систему» ячейкасын басып кирсек болот. Каттоого киргенибизде төмөндөгүдөй экран пайда болот. Биз ал жерден керектүү бөлүмдөрдү толтурабыз жана катталабыз. Же болбосо «Войти в систему» ячейкасын бассак, төмөндөгүдөй экран чыгат. Ал жерден сиз Google аккаунт же болбосо Facebook аркылуу кирсеңиз болот. Эгер сиз Google аккаунтту тандасаңыз, анда мындай экранда аккаунтту танда деп чыгат. Каалаган бир аккаунтту тандап киресиз. Аккаунттардын бирин тандаган соң, көпчүлүк телефондор Zoom'га кирет, бирок кээ бирки телефондорго тастыктоону сурайт. Бул жерден данныйларды жазып толтурасыздар. Запустить Zoom баскычын басабыз. Бул Zoom'га киргендеги негизги бет болуп саналат. Алгач настройкага киребиз. Түзүүлөргө настройкага киргенибизде мындай терезе пайда болот. Андан соң бул жерди басабыз. Төмөндөгү терезе пайда болот. Ал жерден сиз сүрөттөрдү, аты жөнүңүздү, жеке маалыматтарыңыздарды өзгөртө аласыз. Эми биз конференцияны баштайбыз. Конференцияны түзүүнүн эки жолу бар. Алар төмөндөгүлөр. Жаңы конференцияны баштоо деп киребиз. Начать конференцию. Бул жерде көрүп турганыңыздардай эле конференция болуп жаткан учур. Төмөндө аткаруу панели, панель задач турат. Ал жерден катышуучуларга киребиз, участники. Андан соң пригласить командасын тандайбыз. Чакыруу командасын аткарган соң жаңы терезе пайда болот. Пайда болгон терезе катышуучуларды
окуучуларды чакыруунун ар кыл ыкмасы бар. Биз жөн гана көчүрүп алып WhatsApp же болбосо башка социалдык тармактарга таштайбыз. Сиз жиберген шилтеме менен колдонуучулар, окуучулар конференцияга кошула баштайт. Экинчи, конференцияны пландаштыруу командасы менен сабагыбызды алдын ала коюп алсак болот. Боло турган конференцияга жат адам кирбеши үчүн атайын пароль коюп алсак дагы болот. Төмөндө конференцияга түзүүчүдөн мурда кирүүгө мүмкүндүк берген түзүүлөрдө бар. Андан соң мындай терезе пайда болот. Телефонуңуздан артка командасын же терезенин бир четине бассаңыз, бул терезе пайда болот. Бул терезеден сиз катышуучуларды чакырасыз. Ал үчүн сиз төмөнкү бөлүмдү басасыз. Жогоруда көргөзүлгөндөй эле бул команданы аткаруу менен катышуучуларды кошо аласыз. Календарга кошуу менен биз боло турган конференцияга телефонуңуздун календарынан 15 минута эрте эскертүү аласыз. Конференция башталып, катышуучулар толугу менен кирген соң, аткаруу панелдеринен биргеликте командасын аткарабыз. Бул жерден биз өзүбүзгө керектүү бөлүмдү тандоо менен иш алып барабыз. Катышуучулар менен биргеликте досканы да колдонсок болот. Ошондой эле фото, документ жана башка маалыматтарды биргеликте колдонсок дагы болот. Дагы айта кетсек, бул жерге онлайн окууга керектүү сайттын шилтемесин таштоо же жазуу менен ал сайтка кире алабыз. Ошондой эле учурда SMS аркылуу баарлашуу мүмкүнчүлүгү дагы бар. Биз бул мүмкүнчүлүктөрдү үн угулбай калганда колдонсок болот. Эгерде сизге окуучулардын үнү катуу угулуп, ызы-чуу салынып, сабак өтүүңүзгө тоскоолдуктар жаралып атса, анда алардын үндөрүн өчүрүп же жандыруу мүмкүнчүлүгүңүз бар. Zoom'da болуп жаткан конференцияга окуучу кантип кирет? Ал үчүн окуучу Zoom'га кирип,
кирүү командасын басат. Войти. Бул жерде окуучу конференциялык номер же ссылка менен кире алат. Эң жеңил жолу мугалимдин же конференцияны түзүүчүнүн шилтемесин басуу аркылуу кире алат. Кээ бир телефондордо шилтемени басканда бул терезе пайда болот. Анда сиз бул баскычты басуу менен кире аласыз. Окуучу же конференциянын катышуучусу биринчи жолу конференцияга кирген учурда анын үнү мугалимге, мугалимдики окуучуга угулбайт. Анткени бул жерде микрофондун белгиси жок. Аны кантип пайда кылабыз? Окуучу конференцияга кирген учурда төмөндөгү аткаруу панелдерине үндү кошуу бөлүгү чыгат. Аны басуу керек. Баскан соң бир аз үстүнө «Вызов с использованием звука устройства» деген жазуу чыгат. Ал жазуунун үстүнө басасыз. Мына ошентип окуучунун микрофону да иштеп баштайт. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.